Эми айтпайм, ташип тергөөчү эмес болчу деп. Ташип тергөөчү эмес да, ошондой бизде деген нан жапкычты өтүкчү кылып, өтүкчүнү тигини кылып, шофёрду администрация кылып, ушинтип атса, анан кашасы чыгат. Бүт бизде мындай. Өтүкчү болуш керек. Эми эмне кылыш керек? Навайчы болуш керек. Анан ошондо болот баары. Айтак бизде бүт баары чаржайыт болсо, бүт баары мындай болсо, кыйын специалисттин баары көчөдө жүрсө, тротуарда. Бул иш болду. Бүт дебилдин баары тияк отуруп алса, анан эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Ал болбойт эчтеке. Адилетсиз мамлекет, адилетсиз жок мамлекетте эч качан адам укугу корголбойт. Сөздүн кыскасы ошол. Куздырабы, чыштырабы, эчтеке болбойт ал. Баары ачык болуш керек да. Мисалы, мына бул эмет деп мындай туруш керек да. Мына мындай коюп койду да, турам. Ушундай туруш керек да. Бул деген Жумалиевдики бул экен деп көрүш керек. Мунуку бул экен деп көрүш керек. Эчтеке көрбөсө жөн эле мындан 4 миллиард, 1 миллиард деп койсо, мисалчы, ал деген миллиард, 10 миллионду өз миллионун анда тергөөчүнүн баарын, ташиипти, машиипти бүт баарын ген прокурор менен коштуруп жокко тартыш керек андайды. Биякта деген эмне? Өзүнүн үйүнө справка берип атабы? Рахмат.